Жалпы элдин фискалдык чекти талап кылуусу ишкерлердин чыныгы жүзүн байлыгын ачууда. Кыргызстан боюнча 2000-ге жакын шаар кыштактардагы соода түйүндөрүнө чейин жетебиз. Баарына ККМдарды орнотобуз. Менин колумда жакшы бир материал бар. Бир-эки мисал айтып кетейин. Бакай Ата районунда Миңбулак айылында 9 соода түйүнү бар экен. Обороту болжол менен өздөрүнүн маалыматы бергенине карасак 16,4 миллион сом экен. Ал эми баардык салынган салыгын, патенттерин кошкондо 33 миң сом эле өкмөткө төлөп берип атышат. Мамлекетке киреше ушунча эле. А эми мамлекет бул айылга канча сом каражат киргизет деп карап көрсөңүздөр болот. 421 пенсионерге 2021-жылдын жыйынтыгы менен 28,8 миллион сом пенсия төлөдүк. Үй бүлөгө көмөк аркылуу пособияны 3,6 миллион сом бердик. Айылдагы мектепте иштеген 67 адамга 2021-жылы 16 миллион сом кетти. 11 гос муниципалдык кызматкер бар экен, булардын айлыгы 2,4 миллион сом болуптур. Жалпысынан бул айылга орточо 51,8 миллион сом каражатын чыгартабыз. Алганыбыз 33 миң сом патент аркылуу, ал эми бергенибиз мына почти 52 миллион сом берип атабыз.